Салик сода маркасы бул жөн гана даам эмес. Бул ар бир күнгө камкордук, табигый ингредиенттер жана халал стандарттарына толук шайкештик. Ар күнүңүздү даамдуу өткөрүңүз. Орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Кудай таалам ар бириңиздердин кармаган орозоңуздарды кабыл кылсын дейли дагы. Сиздер рахмат жаган Рамазан берүүсүн көрүп баштадыңыз. Аны мен Максат Атабаев алып бармакчымын. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн биз акыйда темасында сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн биздин студиябызга Кыргызстан мусулмандарынын алымдар кеңешинин мүчөсү, устазыбыз Мирзат Ажы Барпыбеков келип отурат. Кош келипсиз. Кош болуңуздар. Кудай таалам кармаган орозоңуздарды кабыл кылсын. Амин. Кандай тилек, ниет кылсаңыздар, ошолордун баардыгына тең Кудай таалам эч кемчиликсиз жеткирсин. Амин. Амин. Мирзат Ажы, бүгүн биз ошол акыйда темасында сөз кылуу үчүн бел байлап калдык. Анан негизи эле ушул акыйда деген эмне, анын диндеги жана диндеги орду жана зарылдыгы канчалык бүгүнкү күндө? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулихи Мухаммади ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Аллахумма аллимна ма янфа'уна ванфa'на бима 'алламтана ва зидна илма. Аллахумма арина ал-хакка хаккан варзукна иттиба'ah. Аллахумма арина ал-батила батилан варзукна ijtinaba. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кадырман калк, урматтуу көрүүчүлөр, баарыбыздын ушул орозо айында туткан орозолорубузду жараткан өзү кабыл кылсын. Ушул орозо айында кылган жакшы тилек, бата дуаларыбызды Кудайым кабыл кылып, тилектерибизге Кудайым өзү жеткирсин. Акыйда деген эмне дегенде, акыйда бул албетте араб тилиндеги сөз, араб сөзү, бизге которгондо жүрөктө бекем орногон ишеним деп ошондой маанини билдирет. Себеп акыйда деген сөз түзмө түз которгондо түйүн дегенди билдирет экен. Баягы чиелешип калган түйүндү билдирет. Ошол адамдын жүрөгүнө бекем орногон ишенимди ошол түйүнгө салыштырганы, демек түйүн чечилбей бекем болгондой эле адамдын жүрөгүнө кирген ишеним дагы бекем орносо, ошол жүрөктөн чыкпай тургандай болуп, ошончолук адамга бекем орногондуктан адам ошол өзүнүн ишениминин негизинде ар кандай ысык суукка, кыйынчылыктарга баардыгына чыдай турган болуп калса, мына ошондо акыйда болуп эсептелет экен. Анан бул адамдын жүрөгү ыйык болгондуктан бул жүрөк бош калбайт экен. Демек жүрөктө сөзсүз бир ишеним болот экен. Демек баарыбыз эле адамзат, бир эле мусулмандар эмес, жалпы адамзат ишеними жок жашабайт экенбиз. Мисалы, жаратканга ишенген, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды пайгамбар деп ыйман келтиргендер, сиз, биз мусулмандар, мисалы ошол жаратуучу бар, жаратуучу бизге пайгамбар жөнөттү деп, андан кийин ошол пайгамбар аркылуу бизге дин жөнөттү. Эгер ошол диндин буйруктарын аткарып жашасак, Аллахым биз өлгөндөн кийин кайра бизди тирилтип, суракка алып, анан ошол Кудайдын буйруктарын аткарган адамдарга Кудай таала бейиш менен сыйлык берет. Буйругун аткарбаган ошол тоң моюндарга Кудай таала аларды тозок менен азаптайт деп, мына ушинтип ишенебиз. Мына ошонун негизинде биз мисалы мына орозо айын ала турган болсок, орозо айы кыштын салкын күндөрү болобу, же болбосо жайдын ысык аптабында болобу, биз ошол жүрөктөгү ишенимибиздин негизинде ушунун кыйынчылыгына чыдап, жайдын ысыгында узун убакыттарда дагы бир тамчы суу татпастан ошентип орозону кармаганга аракет кылабыз. Демек бул биздин акыйдабыз. Ал эми Кудайга ишенбеген адамдар деле бар да. Алардын жүрөгүндө демек ошол акыйдасы Кудай жок деген акыйда. Кудай жок, мени эч ким жараткан жок деп, же болбосо баарыбыз мектепте окугандай адам маймылдан жаралган деген көз карашта ошондой акыйдадагы адамдар бар. Алардын акыйдасы демек адам маймылдан жаралды, жаратуучу бул аламдын жаратуучусу жок деген акыйда. Мына ошондуктан демек адамзат катары биздин жүрөгүбүздө сөзсүз бир ишеним болот. Ошол ишеним бекем орноп калган болот. Мына ошону акыйда дейбиз. Анан ошол акыйданын зарылдыгы, себеп акыйдасы жок адам болбойт дедик да. Анан кийин акыйда туура болот, туура эмес болуп калат да. Ошондуктан туура акыйда үйрөнгөнгө аракет кылышыбыз керек. Анан динибизде эгер карап көрө турган болсок, бул акыйданын зарылдыгы кайдан келип чыгат? Акыйда бул динибиздин 3төн 1 болуп эсептелет. Баарыбызга белгилүү болгон
хадис бар, Азирети Умардан риваят кылынган. Ошол хадисте Жебреил алейхиссалам, периште пайгамбарыбызга адам түспөлүндө келип, эл арасында пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга суроо узаткан. Ошол жерде иман, ислам, ихсан деген 3 нерсени сураган. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп бергенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ошо силерге дин үйрөтүш үчүн келди деген. Ошол хадисте айтылган 3 негиздин, ошол 3 нерсенин негизинде аалымдарыбыз динибизде 3 илимди жазган. Акида илимин, фикх илимин жана тасаввуф илимин. Ошол 3 илимдин дагы эң зарылы жана эң негизги пайдалуу катары акида эсептелет. Себеп акида илими өзү жалпысынан 3 теманы изилдейт. Биринчиси Аллах Таала жаратканды туура таануу, Аллах Тааланын сыпаттарын туура таануу. Экинчиси пайгамбарларды, ошо Аллах Таала жөнөткөн элчилерди, ошолордун сыпаттары менен туура таануу. Жана үчүнчүсү ошол биз көрүп биле албай турган, жаланган ошол Кудайдан келген кабар аркылуу гана биле турган кайып нерселер. Ошол кайып нерселерди билип, анан ошолор туурасында туура ишеним болуп, ушул 3 нерсени үйрөтөт. Мына ушул акида илиминин зарылчылыгы ушул экен. Эгер акида туура болбосо, адамдын кийинки кылган иш аракеттеринин баардыгы пайда бербей калат. Тетиринче зыяндуу болуп калыш коркунучу бар экен. Кээде баягы ишенимге байланышкан көп нерселер бар да. Анан ошон үчүн баягы акида маселесинде сөзсүз түрдө бул билүү шарт экен да, билүү милдеттүү экен да демек. Ооба. Анан анда өзүңүз сөзүңүздө айтып кеттиңиз, анда туура акиданы кайдан үйрөнөбүз анда? Ооба, туура эмес акида болуп калат дедик. Демек адам баласынын жүрөгүндө ишеними туура эмес болуп калат. Бирок ишеним катары адам аны жүрөгүндө сактап ишенип жашай берет. Мусулман катары биринчиден эле биз туура ишеним катары ушул ааламдын жаратуучусу бар экендигин билишибиз керек деп эсептейбиз. Себеп ошол эле кезде ааламды эч ким жараткан эмес, бул аалам өзүнөн өзү пайда болуп калган деген дагы адамдар бар да. Биз ошолордун ишенимин туура эмес деп эсептейбиз. Себеп дегенде кантип эле бул ушундай адамдын акылы жетпей турган ушундай ажайып, кынтыксыз ушундай аалам кокустуктан же болбосо өзүнөн өзү эле пайда болуп калсын деп биз ошондуктан жаратканга ишенебиз. Анан ошол жараткан зат бизди жаратып эле жөн эле таштап койбоптур. Бизди жараткандан кийин демек биздин ошол бул дүйнөдө туура жашашыбыз үчүн өзүнүн мыйзамдарын жөнөтүптүр, ошол өзүнүн элчилери аркылуу деп биз ошого ишенебиз. Ошондуктан демек биз мусулмандар жараткан Аллага ишенебиз, анын сөзү Куранга ишенебиз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Кудайдын элчиси деп ишенебиз. Мына ушундан демек биз ушул ишенимди туура деп эсептейбиз. Бунун тууралыгын акыл калчап ой жүгүрткөндө дагы, анан ошол эле Кудай Таала өзү жөнөткөн кабарга карасак дагы бунун туура экенин билет. Эми ошол эле кезде ошол Кудайга ишенип Куран сүннөтү ээрчиген мусулмандардын арасында дагы акидада айырмачылыктар болуп калат да. Анан ошондо суроо туулат, мейли баарыбыз Куран сүннөткө ыйман келтирип Куран сүннөтү ээрчип атабыз. Бирок эмнеге ар түрдүү болуп калып атабыз? Эми демек ушунун ичинде биз туурасын кантип табабыз деген суроо бар да. Анткени карап отурсак, бүгүнкү күндө 2 миллиардка жакын мусулман боло турган болсо, ошолордун арасында кадимкидей карама каршы көз карашта, акидасы асман менен жерде айырмачылыгы бар мусулмандар бар. Мына ошондон сиз айткандай туура акиданы кайдан үйрөнөбүз деген суроо бул табигый берилчү суроо да. Анан ошондо кайра эле биз ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн бизге көрсөтүп кеткен жолуна кайрылабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир топ хадистеринде ушундай мааниде келет. Демек хадистердин мааниси ал бир эмес, бир нече хадистер. Маанисинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушинтип айтат да, бир замандар келет, көптөгөн талаш тартыштар болот. Ошол талаш тартыштар көбөйгөн заманда силер менин сүннөтүмдү карманып, сүннөтүмдү ээрчигиле деген. Куран сүннөт карманып деле талашып атпайлыбы? Ошонун ичинде деле акыйдабызда айырмачылык болуп атпайбы деген дагы мусулмандар бар да. Андай болсо кандай кылабыз десе, кайра эле ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерине кайрылабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам демек биринчиден Куран сүннөттү кармангыла деди, мени сүннөтүмдү кармангыла деди. Эми ошо сүннөттү карманганда экинчи бир хадистерде мааниси ушинтип келет. Ошондой талаш тартыш көбөйгөндө силер көпчүлүктү ээрчигиле деди.
алейкум биссавадил а'зам деп келет. Бир хадистерде ла таштами уммати аля долалати деп келет. Демек, көпчүлүктү ээрчигиле же болбосо үммөтүмдүн көпчүлүгү адашуу жолдо болбойт деген ушундай мааниде хадистер келди дагы. Ушунун жыйынтыгында демек Куран сүннөттү карманабыз, ошо сүннөт кармангандардын ичинен биз көпчүлүктү ээрчийбиз деп. Анан көпчүлүк дегенде ошол аалымдар ошол хадиске түшүндүрмө бергенде айтат, бул жерде аалымдардын көпчүлүгү ээрчишибиз керек болот дейт. Себеп анткени биз динди аалымдар аркылуу үйрөнөбүз. Өзү Аллах Таала Куранда астагфирулла фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун деген. Билбесеңер, билгендерден сурагыла деген. Билбесеңер, Куран окуп, Курандан жооп издегиле, же пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин окуп, хадистен жооп издегиле дебеди да. Сиз бизге Аллах Таала билимиң жокпу? Билимдүүлөрдөн сура деди. Мына ушунун негизинде демек биз динди аалымдардан үйрөнөт экенбиз. Ошондо жанагы көпчүлүк деген ошол аалымдардын көпчүлүгүн ээрчишибиз керек болот экен да. Мына ошондон келип туруп анан кийин бизде ошол сахабалардан кийинки доордон баштап ахлу сунна вал жамаат деген түшүнүк пайда болгон. Ушундай термин пайда болгон. Ахлу сунна вал жамаат деген демек сүннөттү кармангандар жана жамаатты ээрчигендер деп. Мына ошондон ахлу сунна вал жамаат акыйдасы бул туура акыйда болуп эсептелет. Ошо ахлу сунна вал жамаат деген ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген туура акыйданы карманган адамдар болуп эсептелет. Анан ахлу сунна вал жамаат бул биринчи кезекте албетте булар сахабалар. Себеп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадистеринин биринде ушинтип айткан: "Хойрул куруни корни суммаллазина ялунахум суммаллазина ялунахум." Эң жакшы учур, эң жакшы заман, эң жакшы доор бул менин заманым деген, менин доорум деген. Андан кийинкилердики жана андан кийинкилердики деген. Мына ушинтип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул 3 доорду, 3 муунду мактап кеткен. Ошол доордун адамдарын биз сахабалар, табииндер, таба табииндер деп атайбыз. Мына биз ошолорду ээрчишибиз керек экен, себеби ошолор пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан калган, пайгамбарыбыз көрсөткөн туура жолдогу адамдар болот. Анда ахлу сунна вал жамааттар кимдер болуп калат анда? Ахлу сунна вал жамааттар биринчиде азыр айтканымдай бул сахабалар, табииндер дедик. Анан ошол сахабалардын жолун жолдогон аалымдар, мазхаб башчылары. Бизде ошол жанагы мен айткан 3 илим бар дебедикпи? Ооба. Ошол 3 илимди пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан калгандай туура жол менен үйрөткөн бизде мектептер бар. Ошону биз диний чөйрөдө мазхаб деп атап коебуз. Бизге мүмкүн түшүнүктүү болуш үчүн жеңилдетип муну мектеп деле койсок болот. Демек, ошол аалымдардын мазхабтары, мектептери бар. Акыйда жаатында, фик жаатында, тасаввуф жаатында. Ошол акыйда жаатында бизде бүгүнкү күндө бизге жетип келген мазхаб ахлу сунна вал жамаат мазхабы болуп Матуриди Ашари мазхабы эсептелет. Ал фикта Ханафия, Маликия, Шафиия жана Хамбали мазхабтары эсептелет. Тасаввуфта болсо эми 8 мазхаб, ошонун бирөөсүн айта турган болсок, бизде Орто Азияда кеңири таркаган бул Накшбандия мазхабы. Эми ошондо акыйдада негизгиси биз Матуриди болобузбу, Ашари болобузбу, сахабаларды ээрчишибиз керек экен. Сахабаларды ээрчип, ошол сахабалардын илимин бизге калтырган бул биринчи ошол акыйдадагы баягы мазхаб башчыларынын ичинен биринчи акыйдага көңүл коюп, акыйдада китептер жазган бул биздин жол башчыбыз, имамыбыз Абу Ханифа. Мына ушул киши ахлу суннанын сап башында турат. Демек, сахабалардан кийинки эле доордун өкүлү болот да. Абу Ханифа рахимахуллах, имам Азам Абу Ханифа рахимахуллах бул табиин болуп эсептелет. Табиин. Демек, сахабаларды көргөн адам. Сахабалардан кийинки доордун өкүлү. Мына ушул киши ахлу сунна вал жамаат болуп эсептелет жана ахлу сунна вал жамаат акыйдасын жазган, түптөгөн киши катары. Бул кишинин ахлу сунна вал жамаат экендигине биринчиден бул киши табииндерден болуп атат. Табииндердин учурундагы катардагы жөнөкөй адам эмес, аты алыска баягы жеткен, эл алдында аттын кашкасындай таанымал болгон аалым болгон. Анан бул кишинин ошол акыйдасы ахлу сунна вал жамаат акыйдасы экендигин бизде ошол дүйнөгө таанымал болгон аалымдарыбыздын бири имам Тахави өзүнүн Тахави акыйда китебинде ушинтип баштайт. Ал өзүнүн
акыйда тахава китебин баштаганда ушинтип баштаганда мен бул китепте ахлу сунна вал жамаат акыйдасын кеңири сөз кылып баяндап берем. Бирок ошол акыйда ахлу сунна вал жамаат акыйдасын дин аалымдары Абу Ханифа жана анын шакирти Абу Юсуф Мухаммадтардын мазхабынын негизинде түшүндүрүп баян кылам деген да. Мына ушул китептен бизге дагы баягы күбөлүк болуп атат. Демек Абу Ханифа рахималлох ахлу сунна вал жамаат аалымдарынан болгондугу жана анын акыйдасы ахлу сунна вал жамаат акыйдасы болгондугуна мына ушул дагы бизге далил болуп атат. Ал акыйда тахавия китебин дүйнөдөгү ахлу сунна вал жамааттын баардыгы аны моюндап окуп келет. Анда Мирзат ажы, эмне үчүн биз имам Абу Ханифанын өзүн эле ээрчибей, имам Матуридини да ээрчийбиз? Жакшы суроо бердиңиз. Бул күнүбүздөгү баягы эл арасындагы көп берүүчү суроолордун бири. Бул суроону берген кезде ар түрлүү максатта берет. Катардагы көпчүлүк буну түшүнбөй, жакшы бир ниетте түшүнүүсү келип берет. Ал эми кээ бирлер бул суроону бергенде түшүнүп билип туруп эле баягы биздин айта турган жообубузду алар билет. Буга чейин ал жоопту уккан. Бирок ошол элди бир адаштырайын деген бир мындай жакшы эмес ниет менен ушул суроону берип жүргөндөр бар. Ошого эми бул суроону ошол көпчүлүк билбей берет. Ошого көпчүлүккө ушул нерсени биз жеткиргендин аракетин кылып атабыз. Эмне үчүн Абу Ханифаны ээрчибейбиз? Эгер Абу Ханифа ахлу сунна вал жамаат жолунда болсо, акыйдасы ахлу сунна вал жамаат акыйдасы болсо, анан биз фик мазхабында Абу Ханифаны ээрчисек, бирок эмнеге акыйдага келгенде эле матуридия болуп калдык деген ушундай суроо. Айта турган болсок, биринчиден имам Абу Ханифа рахимахуллох өзү илим жолуна түшкөндө эмгек кылып мээнет кылганда биринчи акыйда жаатында эмгектенген, акыйдага мээнет кылган. Ал киши ушунчалык көп мээнет кылган экен, ошол Куфа деген шаарда жашаган, анан башка дагы ошол Иракта Басра деген бир чоң шаар болгон. Ошол Басра шаарына ошол акыйданы үйрөтөйүн, анан акыйда жаатында баягы түшүнбөгөн адамдар болсо түшүндүрүп, акыйдасы туура эмес адамдарга дагы түшүндүрөйүн деп, алар менен эл алдында ошол акыйдабызды такташып, талашып, тартышып бир такка келели деп, ошол максатта Басра шаарынын өзүнө эле 20 жолу сапар кылып барган экен. Кээ бир сапарлары 1 жылга чейин созулган экен да. Ушинтип айтат. Демек кээде 1 жылга чейин жүрүп калган учурларым болду дейт. Анан ошентип олтуруп Алланын жардамы менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сахабалар аркылуу жеткен акыйданы элге жеткирип, аны түшүндүрүп, ошентип мээнет кылып, анан эл алдында ошол аты чыгып, элге таанылып, анан акыйдада ошол белгилүү таанымал аалымдардан болуп калган. Анан ошондо акыйда жаатында мээнет кылып бир топ китеп жазган. Ошол китептеринин 5-өсү бүгүнкү күнгө чейин бизге жетип келип отурат. Болгону имам Абу Ханифа рахимахуллох өз учурунда ошол өз учурундагы көйгөйлөргө жараша элге түшүндүрүп акыйданы жеткирди, анан акыйданын негиздерин жеткирди. Андан кийин Абу Ханифа рахимахуллох фик менен алектенип кетти. Анан фикта бизге мынакей ошол фик мазхабын калтырды. Фик мектебин калтырды. Бирок Абу Ханифа рахимахуллохтун жазган китептерин кийин убакыт өттү, эл ичинде дагы жаңы көйгөйлөр пайда болду. Ошол эле мусулмандар башка дин өкүлдөрү менен аралашып жашады, башка диндердин баягы башка дин өкүлдөрүнүн илимий китептерин которуп мусулмандар окуп калды, мусулмандарга философия келди, башка болду. Ошентип олтуруп, анан дагы бир топ ошондой учурдагы көйгөйлөр жаралганда, ошолорду дагы жаңыча элге түшүнүктүү кылып түшүндүрүш үчүн ошол Кудайдын тагдыры менен Абу Ханифа рахимахуллохтон дүйнөдөн өткөндөн кийин бир 100 жыл аралыгында биздин ошол Орто Азияда мынау азыркы Самарканд шаарына жакыныраак жерден Абу Мансур Матуриди деген адам дүйнөгө келген. Ошол киши ошол Абу Ханифа калтырып кеткен илимди улантып, ошол илимге кызмат кылып, Абу Ханифа рахимахуллох калтырып кеткен китептерди да элге жакшыраак түшүндүрүп, ошол илимди жогорку деңгээлге көтөргөндүктөн ошондуктан Матуриди деп аталып калды. Демек бул Матуриди мазхабы
Матуриди мазхабын, ошо Матуриди акида мазхабын Абу Ханифа мазхабы деп атасак деле болот. Себеби бунун негизи ошо Абу Ханифа рахмаллахтын акидасы болуп эсептелет. Ошонун китептери. Ошондуктан биз имам Матуридинин жазган китеби жана ошол имам Матуридиден кийинки келген аалымдардын жазган китептери менен Абу Ханифа рахмаллахтын китептерин салыштырсак, жүзмө-жүз бири-бирине дал келет. Болгону баягыл акиданын негиздери, анан кийин кээ бир учурдагы көйгөйлөр бар да. Ошол учурдун көйгөйүнө карап, кээ бир китепте бир маселе жазылып калышы мүмкүн, актуалдуу болгондон. А кээ бир китепте башка маселе жазылып калышы мүмкүн да. Ушул жактан гана айырмачылыгы бар. А болбосо илим катары экөө бири-бирине толук дал келет. Толук дал келет. Бүгүнкү күндө Мирзатаж ошол акыйданы баягы үйрөтөбүз деп атып, анан коомдун ынтымагын жоготуп албайбызбы деген да бир сөз бар да. Ооба, кээде ошондой дагы баягыл суроо берип, ошондой ойду айтып аткан мусулман бир туугандарыбыз бар. Себеп дегенде эми мындай элибиз бул акыйданы жакшы түшүнө албай жатса, анан биз ошону айтып атып, кайра ичара түшүнбөстүк пайда болуп калбайбы дегенчи. Эми бул жерде кандай болгондо дагы ынтымак деген бул ыйык сөз. Ооба. Ынтымак ыйык сөз. Баарыбыз муну моюндайбыз. Бирок ошол ынтымакка келүү, демек ынтымак деген бул биримдик деген сөз да. Ынтымак, биримдик экөө бир маанини билдирет. Ошол биримдикке, ынтымакка кантип келебиз дегенде, кайра ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн жол менен келсек жакшы болот да. А пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп келген жолдо ар бир мусулман биринчи акыйда билиш керек экен, анан кийин фикх билиш керек экен, анан тасаввуф карманыш керек экен. Анан ошонун негизинде биз биригет экенбиз. Анан ошондо дагы акыйдада дагы биз эмне ошол ахлу сунна вал жамаат акыйдасын кармансак гана ынтымакка келет экенбиз да. Мына ошондуктан биз ынтымакка келебиз дегенде биз өзүбүз ойлогондой эмес, же болбосо өзүбүз каалагандай эмес, ошол динибиз көрсөткөндөй жол менен ынтымакка келгенге аракет кылышыбыз керек. А бул ошол акыйданын биримдигинин аркасында ынтымак болот. Себеп дегенде тарыхыбызды карасак дагы, мисалы ошол сахабалардын доорунун этегинен тартып ушул күнгө чейин карай турган болсок, ичара бөлүнүп жарылуулардын негизги себеби бул акыйда болгон. Мисалы ошол Азирети Алинин убагында эле Азирети Алиге каршы чыгып, Азирети Алини сен капыр болдуң, имандан чыктың деген адамдар болгон да. Ошолор дагы Куранды көтөрүп алып, Куран менен гана өкүм кылыныш керек деген. Мисалы ошолор дагы негизгиси ушул түпкүлүгү биринчи саясий көз караш болгон, бирок этеги ошол акыйдага барып такалып, ошол акыйдада карап атпайсызбы? Карап көрсөңүз, демек Азирети Алини капыр деп атат да. А бирөөнү мусулман капыр деген бул акыйда маселеси. Мына ошо акыйдадан келип туруп анан бөлүнүп жарылуу болду да. Ошондон тартып эле бүгүнкү күндө деле карап отурсак, биздин Кыргызстанда мусулман чөйрөсүндө бөлүнүп жаруулар бар. Кээ бирлер мисалы экинчи бир тараптагы мусулмандын намаз окуганына, орозо тутканына карабастан бул Кудайга шерик келтирип атат, бул мушрик, бул капыр деп атат да. Мисалы ошол капыр деп аткан адамдардын ошол сөзүнө эмне түрткү болуп атат? Бул акыйдасы себеп болуп атат. Ошондуктан биз баардыгыбыз Кыргызстанда мусулман коом ынтымактуу болуп, бири-бирибизге зыян тийгизбей жашаш үчүн биринчи кезекте ошол туура акыйданы үйрөнүшүбүз керек экен. Туура акыйданы билбегендерге туура акыйданы үйрөтүп, акыйдадан кабары жокторго дагы. Себеп дегенде, акыйдадан кабары жок болгон адамдарга акыйданы айтпай коелу десек, учурда ошол акыйда билбегендерди туура эмес багытка үндөп, ошо туура эмес акыйда үйрөтүп, аларды адаштырып аткан бир топ адамдар болуп атпайбы? Анан алардын адаштырып атканын көрүп туруп, унчукпай койсок, бул албетте биздин баягы биз тараптан бул аманатка кыянаттык болуп калат да. Мына ошондуктан акыйданы айтып, ахлу сунна вал жамаат акыйдасын үйрөнүп, анан ошонун негизинде гана ынтымакка келишибиз мүмкүн. Башка жолун бизге аалымдарыбыз көрсөтүп кетпептир. Анан ушул соңку суроо менен мынакей жакында эле ошо аалымдар кеңеши абдан бир маанилүү конференция өткөрдү да, Ханафилик Матуридик акыйдасы боюнча эл аралыкча. Анан ошондо да сиз сөз сүйлөп атып айттыңыз да, ушул акыйда маселесинин маанилүүлүгүнөчү. Мынакей анан эфирдин соңундагы соңку суроо болсун. Бүгүн карапайым калк акыйда маселесин үйрөнүш үчүн каякка барыш керек, эмне кылыш керек?
Бүгүнкү күндө кыскача айта турган болсок, ошол муфтият жана муфтияттын курамына кирген ушул баягы жердеги казыяттар, хатибияттар, мына ушулар расмий имамдар, расмий ошол муфтият тараптан уруксат берилген ушул аалымдардан гана үйрөнсө, иншалла туура акыйда үйрөнүүгө ушул өбөлгө болот деп эсептейбиз. Себеп дегенде жалпы ошол мамлекетибиз башында туруп колдоп, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы муфтиятыбыз ушул өзүбүздүн матурidi акыйдабызды, ахли сүннат вал жамаат акыйдасын элге жеткирүүнүн аракетин кылып атат. Мына ошон үчүн ушул муфтияттын карамагындагы баардык дин кызматкерлери ушунун аркасында эмгек кылып атат. Ошон үчүн расмий ошондой дин кызматкерлеринен үйрөнсө дейбиз. Себеп дегенде жанагы бөлүп жарган элдин башын айланткандардын баардыгы бул демек расмий жерде кызмат кылышы мүмкүн эмес да. Себеп дегенде бизде Кудайга шүгүр ошол Кыргызстан мусулман дин башкармалыгынын уставында ар бир дин кызматкери эмне Ханафи, Матуриди мазхабында болуш керек деген ушундай талап коюлган. Эреже экен да бул. Эреже бар, устав, ошол уставдын негизинде иш алып барабыз. Студиябызга келип абдан бир олуттуу тема боюнча маек куруп бердиңиз. Эми соңку минутада Рамазан айына карата кыска биздин кыргыз элине болгон каалоо тилеңиз. Рамазан айында бул Кудайдын берекелүү айы деп аталат. Бул айда кылган жакшылыктар 70 эсе көбөйөт дейт. Мисалы бир окуган парз намазыбыз 70 эсе соо көбөйөт экен. Ал эми парз эмес амалдар парздын соовундай соопко ээ болот экен. Мына ошондуктан бул айды колдон келишинче пайдаланып калалы, көп жакшы иштерди кылганга аракет кылалы, Кудайдан жакшы нерселерди тилеп, ошол тилектер кабыл боло турган айда Кудайдан тилеп калалы демекчимин. Убактыңызды бөлүп биздин студиябызга келип акыйда маселесинде абдан бир маанилүү маек куруп бергендигиңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Кудай таалам сиздерге кармаган орозоңузду кабыл кылсын. Анан биздин кичинекей сизге белегибиз бар. Салих Адал Азык компаниясы Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан адал сертификатын алган ишкана, мекеме. Бул Салих компаниясы бир гана ошо колбаса азыктарын чыгарбастан атайын эт азыктарын дагы өндүргөн компания. Бүгүн барып үйдөн ооз ачып ифтарлык кылып коесуздар. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар, ушуну менен биз эфирибизди жыйынтыктайлы дагы. Ар бириңиздердин кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө жараткан Алла тааланын амандыгында болуңуздар. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Allahu akbar, Allahu akbar. La ilahe illallah. Салих накта дам чөбөлөрү. Салих компаниясы Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын адал сертификатына ээ болгон мекеме. Салих компаниясы элибизге адал азык тартуулайт. Рамазан айыңыздар марек, орозоңуздар кабыл болсун. Салих Сода маркасы Кыргызстандагы эт өнөр жайынын лидери. Бардык продукциялар халал принцибинде даярдалып, эл аралык стандарттарга ылайык EAC ISO 22000 талаптарына жооп берет. Салих Сода маркасы сапаттуу продукцияларды өндүрөт. Колбаса азыктары, эттен жасалган деликатес, сэндвичтер, хот-догдор жана бургерлер,